10 майда биз Прямой деп. жыйыныбызды баштап аягына чейин бүтпөй калганбыз. Бул жыйындын себеби Жогорку Кеңештин 2018-жылдын 31 январындагы номер 2221-6 токтоо менен түзүлгөн 2018-жылдын 26 январында Бишкек ТЭЦ-нин авариянын себептерин изилдөө жана Бишкек ТЭЦ-нин реабилитация үчүн 2014-жылы алынган 386 миллион АКШ доллары өлчөмүндөгү кредиттин сарамжалуу пайдаланышын териштирүү боюнча Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңештин убактылуу комиссиясынын ишин жыйынтыктарын жөнүндө баштаганбыз, бүтпөй калганбыз. Анан кийин жалпы добуш менен чечип, бүгүн 16 майда биринчи маселе болуп карап улантабыз дегенбиз. Азыр ошол маселени улантабыз. Бардыгы сүйлөшүп алганбыз, табуло боюнча кетебиз дегенбиз. Жазылган. Ошондуктан азыр табуло боюнча кетебиз. Сөз суроо берүү үчүн депутат Нышанов Сайдулла Камбалатовичте. Сизге беребиз азыр. Комиссиянын атынан сизге беребиз. Рахмат, Дастан Артисбекович. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Комиссия ушул бир топ комиссияларга катыштым, бирок бул комиссия өтө жакшы, анан ынтымакта иштеп, өзгөчө бир пикир менен чыгарганы бул депутаттар үчүн дагы, биздин күтүп турган эл үчүн дагы бир жакшы маселе болот. Эгерде кимдир бирөөнүн сырттан туруп алып билбестен ошол комиссияга ташатканы болсо, мен ойлойм бул туура эмес. Комиссиянын мүчөлөрү ар фракциядан болуп, ар түрдүү пикирде болуп, акырында бирок бир жыйынтыкка келди. Мен ошол комиссиянын мүчөсү катары айтат элем, суроом бар эле, Жантүрө Жолдошевич, сизге. Сиз өзүңүздүн ушул 30 премьер-министрлердин ичинен эң тыңымын деп эсептесеңиз керек. Обычно мындай эрки күчтүү, өзүн өтө жетекчи катары сыйлаган адамдар мындай мезгилдерде бир шарт кылып, бардык жоопкерчиликтерди өзүнө алып, калган баягы жөн күйгөн адамдарды чыгарып коет эле. Сизде ошондой пикир барбы? Рахмат, сурооңузга саламатсыздар, урматтуу депутаттар. Биринчиден, тесттин курулушу боюнча бул чоң этаптан турган процесс. Бул биринчи инвестиция тартуу, экинчи проектирование, үчүнчү курулуш, анан кабыл алуу, анан эксплуатация. Инвестиция тартуу боюнча менин өкмөтүм бардык ошол убакта иштеген, регламентке ылайыктуу ошол убакта иштеген мыйзамдарга ылайык аракет иш алып барды деп мен терең ишенимим бар. Эгерде ишениңиз терең болсо, ушул өткөн жолу сиз бул жерде айттыңыз, Тивея мен айтканыма макул болбоду деп. Анан өткөн жолда сизге мен суроо бердим эле, азырда депутаттардын алдына берип коеюн. Эмне үчүн кат жүзүндө ушул сиздин маселеңиз оформление болгон эмес. Анан өкмөт, бул коллективдүү орган, ошол чечимди алып атканда бардык өкмөт мүчөлөрүн чакырып, урматтуу өкмөт мүчөлөрү, биздин алдыбызда тарыхый маселе турат. Шуну кандай кылып чечебиз деп видеого алып, азыр ушу парламентте башка жерде көрсөтүп койсоңуз, мен ойлойм бир топ жеңил болот эле да. Айткан сын пикириңиз туура, бирок жанагы комиссияда мен дагы даярданбай келгендирмин. Менин азыр колумда бүгүнкү күнгө дейин тапкан архивдик материалдарым боюнча мен Кытай Эл Республикасынын премьер-министрине 13-жылы 7 августта кат менен кайрылганмын. Ошол жерде шарттары оор, ошо сиздер менен сүйлөшүү мындай жакшы иштер жүрүп атат. Мен сиздерден суранам, ошол кредиттердин шарттарын карап бериңиздер деп. Бул тышкы иштер министри аркылуу, нот аркылуу кеткен. Ошого жооп катары посольствонун ответи да бар. Как известно, в ходе согласования сторонами условий выделения льготного кредита правительство Китая, принимая во внимание успешное двухстороннее китайско-кыргызское сотрудничество, придавая важное значение
развития энергетической отрасли Кыргызстана пошла на существенные уступки. Также внесла финансирование данного проекта календарный план 13-14 год государственного бюджета. Сондай сүйлөшүүлөр болгон. Мен айтып атпаймын, мен жана депутаттык комиссияда даярданбай келген болушум керек. Азыр мына кагаздарды сиздердин замечаниялардан кийин мен да көтөрүп атам. Бардык иштерди ошол убактагы иштеген регламентке ылайык алып барганбыз. Биринчи кат мага электрический станциянын генеральный директорунан түшкөндө мен ошол убактагы министр менин артымда отурган Калмаматов мырзага тапшырганмын. Сунуштарды карап чыгып, сунуштарды даярдагыла деп. Анан экинчи кат Артыкбаев кызматка киргенден баштап, Артыкбаев мага өзүнүн конкреттүү сунуштарын бергенде мен алардын бардыгын регламент боюнча аткарып бердим. Межведомстволук комиссия түзүп бердим, рабочий топту түзүп бердим, сүйлөшүү комиссияларды түзүп бердим. Ошонун жыйынтыгынан межведомстволук комиссия бардык ишти алып чыгып сунуштаган шарты оор болуп атат дегенде, ошонун негизинде мына август айында 7 августта кат менен кайрылгам. Ошонун негизинде 2,8%дан 2,2%га түштү. 7 жылдыктан 11 жылга көтөрүлүп, жана финансистер отурсаңыздар керек бул жерде. Грант элемент деген бар, ошо 35%га туура келгенден кийин гана биз кредиттик соглашенияга барганбыз. Кийинки суроом Аскар Бешимовго. Сиз мына интервью берип айттыңыз, мен мындай кат жазганмын. Ушул келечекте чыгат, ким кайсыл ресторанда отуруп, ошолор менен сүйлөшкөндө, ошону айтып коесузбу? Садулла Камбулович, урматтуу депутаттар, андайды мен айткан эмесмин, ким кандай ресторанда отурган. Сиз кайсы интервьюда окугансыз, андайды айткан эмесмин. 10 секунд кошпой болосуз аны. Прессада чыгып атпайбы, бул тергөөдө чыгат деп. Сиздин сөзүңүз менен. Кимдер кандай сүйлөшкөн? Андайды мен айткан жокмун. Катыңыз жөнүндө айтып коеюн жандар. Кат жөнүндө акыркы мына 5 жылда өзүңүз көрүп атасыз го, баягы ири долбоорлордун баары эле шашылыш түрүндө бүтүп аткан. Ошондой эле ошол аны мен дагы прессага айткам, бул дагы долбоор бизге шашылыш түрдө келген, 3 күнүн ичинде бүтүрүп, барын кылгыла деп. Ошого жараша 3 күнүн ичинде көп териштирүүнүн убактагы болбойт. Бул компанияны ким алып келген, кандай сүйлөшүүлөр болгон. Бул компания баягы Гонконгдо арбитраж деп атат, ал жерде мурун соттошконбу, соттошкон эмеспи? Анын немен бүткөн? Жалпы могу долбоордун ошо автору ким? Эми ушуга окшогон маселе, суроолор көп. Эми аны баарын териштириш үчүн убакыт керек. Убакыт жок болгондон кийин ушундай жыйынтыкты жазып, баягы сиздин астыңызга жазган жыйынтыкты жазып бергенбиз, калган маселелерге тийишпей. Рахмат. Урматтуу депутаттар, күн тартиби каралып атканда депутат Акылбек Ешенович суранды эле, бул комиссиянын убактылуу комиссиянын мүчөсү катары мага да сөз берип коюңуздар, өзүм оюм айтайын деп суранды эле. Бул тартип кетип аткан ар бир комиссиянын мүчөсүн өзүнүн ой пикирин айтып ортоңку микрофонго чыгып сүйлөгөнгө биз уруксат бергенбиз. Ошондуктан уруксат берсеңиздер, азыр Акылбек Ешенович өзүнүн комиссиянын мүчөсү катары билдирүүсү бар экен, ушул иш боюнча чыгып маалымат берип койсун. Макулсуздарбы, урматтуу депутаттар? Рахмат. Ана Акылбек Ешен сөз сизде, ортоңку трибунага. Үчүнчү микрофон процедурный маселе боюнча. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Арсбекович. Коллега Акылбек Жамангуловдон кийин эле биздин фракцияга фракциянын 5 мүнөтүн берип коюңуздарды суранам. Рахмат. Рахмат. Аны добуш менен чечебиз. Добуш коебуз, добуш менен чечебиз. Анда сөзүдө. Рахмат, Дастан Арсбекович. Саламатсыздар, урматтуу коллегалар, урматтуу депутаттар. Бая күнү мурдагы жумада билесиздер, палатада абдан кызуу талкуу болуп атат. 10 майда деп айтып койсоңуз. 10 майда. Анан акыркы бир жуманын ичинде айрым биздин саясатчылар, ошол убактагы чиновниктерибиз массалык маалымат каражаттарда
өздөрүнө мындай катуу таяна турган нерсе ошол Кыргыз менен Кытай мамлекетинин ортосундагы мамилеге шек келип калышы мүмкүн, терс таасирин тийгизип калышы мүмкүн деген коркунучтар менен чыгып айтып атышат. Мындай сүйлөп атканда этият болойлук, мындай болойлук, тигиндей болойлук деп. Мен айткым келет эле, ушул убактылуу комиссиянын мүчөсү катары 3 ай ушул биздин коллегаларыбыз менен биргеликте бул ишти катуу көзөмөлгө алып, бир топ адамдар менен суроо жоопко болдук. Ошол мезгилде өтө көп маалыматтар чыкты да. Анан мен ойлойт элем, ушул Кыргыз мамлекети алган насыясы боюнча Кытай мамлекетине, Тибей компаниясына, депутатский корпустан дагы Кыргыз мамлекетинен эч кандай доо жок. Бардык доонун баары тең ушул бизден өзүбүздөн кетип атат. Биз насыяны алганыбыз үчүн, бизге берген үчүн биз ыраазычылыкты билдиришибиз керек ушул Кытай мамлекетине. Мен айткым келет, ошол биз насыяны туура эмес колдонгонубуз боюнча биз Кыргыз тарап өзүбүз күнөөлүүбүз. Ошол убактагы атка минерлер, министрликтин жетекчилери, энерго холдингдин жетекчилери, энергосистеманын жетекчилери туура эмес акчаны каалагандай калчагандыгы боюнча азыркы күндө жоопко тартылып атышат да. Мен айткым келет, ушул бүгүнкү күнү ТЭЦтин реконструкция маселеси, ушул жогорку кеңеште талкууга алынып атканы бул жакшы көрүнүш. Бардык Кыргызстанда алынып аткан насыялар боюнча, гранттар боюнча жогорку кеңеш өзү көзөмөлгө алыш керек. Энергосистемада ар бир энергетиктин жетекчилери менен сүйлөшсөңүздөр айтат да. Энергосистемада акча каражат жок. Жыл сайын дотация алабыз. Тарифтерди көтөрүшүбүз керек. А эмне үчүн биздин карапайым эл айрым чиновниктердин жеген акчалары үчүн тарифтер үчүн төлөп бериш керек? Любой энергетиктен сурасаңыз да тарифти көтөрүш керек. 5 жылдан кийин энергосистема өлөт дейт да. Конечно өлөт. Если биз деген ошол эле көмүрдү, мазутту кандай баалар менен, коррупциялык схемалар менен алып атканын биз баарыбыз билебиз да. Кандай тарифтерди деген тех потеряларды жыл сайын миллиардтаган акча каражатты списание кылып атканын билебиз да. Ошол нерселердин баарын жоймоюнча биз тарифти көтөрбөшүбүз керек. Тарифти көтөргөнгө жараша анда элдин айлык майынасын да көтөрүп беришибиз керек. А коррупциялык схемалар жалгыз эле мына Датка кемин ТЭЦтин абаласында болуп атпайбы? Эртең күнү Датка кемин маселеси бар. Азыр Токтогул КЭСинде реконструкция болуп атат, билесиздер, 250 миллион доллар. Андан тышкары экинчи фазасы бар. Альтернативдик север-юг жолу боюнча маселелер бар. Бардыгын казып чыкса, энергосистема эмес, жалпы алып аткан насыялар, гранттардын ичинен канча деген акча каражаттар, мамлекеттин акча каражаттары туура эмес жакка сарпталып атканы көрүнүп турат да. Мен айткым келет, мына укук коргоо органдары деле бул жерде отуруп атышат. Энергетиктердин өмүр бою иштеген энергосистемада жетекчилердин жашоо турмушуна көзөмөл кылыңыздарчы. Жашаган үйлөрү 2-3 этаж үйлөрдө жашайт. Үй бүлөлөрү айдаган машинелер, жиптар. Алган айлык майынасы 15-20 миң сом. Каяктан бул акча каражаттын баары? Каяктан булар байлыктын баары? Конечно, энергосистемада дефицит деп айтышат. Энергосистема өлүп атат, акча каражат жок болуп атат. Бирок ошон үчүн биз мамлекетти өкмөт башчысын шайлап атабыз да. Ошол энергосистемадагы коррупцияны жоюу боюнча, энергосистемадагы акча каражаттарды үнөмдөө боюнча. Анан 386 миллион доллар боюнча мен токтолуп кетким келет. 386 миллион доллар келишимге кол коюп атканда депутаттык комиссиянын мүчөсү катары мен так айтайын. Ошол убакта биздин атка минерлерибиз, ошол келишимге кол коюп аткан адамдарыбыз Кыргызстандын кызыкчылыгын ойлогон эмес. Ойлонуп атса, ушундай мүчүлүштүктөргө барат беле? Да, APC контракт бул эл аралык тажрыйба. Бирок APC контракт менен дүйнө жүзүндө өтө бай мамлекеттер ошондой контракттар кол кое алат. Биз же ушунчалык акча каражатыбыз көппү? Каалагандай, мындай дүң соодалашкандай. Үйдү салып атканда деле прорабты чакырып алып туруп смета түзөт, сметаны бекитерден мурун ТЭО даярдайт, проект согласовать этет. Анан ошо прораб менен дүң соодасын чыгып, ар бирөөнө крыша канча болот, пол канча болот деп соодалаш керек да. А бизде болсо анча-мынча статьяларга карабай туруп, дүң эле 386 миллион долларга кол коюшуп, келишимге кол коюп койгонбуз да. Мына 386 миллион доллардын ичинде баягы күнү мен айтып кеттим элем да. 19 миллион доллар бул административдик расходдор, чыгымдар деп. Жөнөкөй компанияда административдик расход деген бул эмне? Ошо келген компаниянын чыгымдары.
аркы тараптан келген командировочный тиги бул расходдор. 19 миллион доллар деген бул 2 миллиард 3 миллиард сом акча каражат болот атпайбы? 14 миллион доллар деген транспорттук чыгымдар. Кытай элин ошол мигранттарды алып келип бияка иштетип кайра алып барган үчүн 14 миллион доллар деген эмне деген шундук? Ушул жерде отурган келишимге кол койгон адамдар 54 000 долларга үйүнө кондиционер коет беле? Койбойт. Ушул жерде отурган бир да адам койбойт. Эмне дегенде мамлекеттин акчасын каалаганда кылып атышпайбы? Үйүнө лифт 300 000 долларга коет беле? Же видеокамера 15 000 долларга? Жок. Мамлекеттин акчасы болгондуктан ушундай нерселер болуп атат. Бир жерде ушул жерде отурган комиссиянын бир да мүчөсү мындай мүчүлүштүккө барбайт болчу. Мен убактылуу комиссиянын мүчөсү катары өзүмдүн позициямды айткым келет. Баягы күнү мына айрым биздин коллегаларыбыз, айрым адамдар ушул жерден бир катуу шоу кылышты да. Ушул комиссиянын мүчөлөрүнө шек келтирүү боюнча, жалпысынан депутатский корпуска шек келтирүү боюнча. Эми мен деле туура эмес көргөм бул нерсени. Ушу келип алып кычкачтарды улуу трибунадан келип туура эмес көрсөткөн, туура эмес чыгарышкан деп. Мына мага маалымат жеткирип атышат мурунку ТЭЦ-тин жетекчиси. Мурда күнү ошол улуттук коопсуздук комитетинин тергөөчүлөрү менен биргеликте барып, ТЭЦ-тин зав складдары менен ошол жерден выездной эме болуптур. Ошол жерден конкретно зав складдар айтып бериптир. Биринчи алганда бир эле кычкач болгон деп. Эмне үчүн мен кычкач жөнүндө айтып атам, урматтуу коллегалар? Жалпы биздин карапайым элди соглашение ким кол койгон, ким каяка барган, алар маалыматты кызыктырган жок. Жалпы карапайым элди ошол атчиштер болобу, видеокамералар болобу, трансформаторлор болобу, же кондиционерлер болобу, алар күнүмдүк жашоодо колдонуп аткан нерселер кызыктырып атат. Ал эмне дегенде алардын реалдуу баасын биздин карапайым элибиз билет. Мен айткым келет, ал нерселердин баары тең ошо шоу кылган адамдарды эми бул биздин мамлекетибиздин негизги азыркы учурдагы көйгөй болуп аткан маселени эметип атканда бул туура эмес го деп эсептейм да. Мына мен 25-тен ошол 2-3 күндүн ичинде Бишкек шаарынын баардык базарларына барып, ошол эле альтернативдик кычкачтар боюнча сатып алуулар жүргүздүк да. Жана 600 долларга сатып алган кычкачтын базардагы баасы мына баардык мен патенттери менен кайсы жерден сатып алган боюнча баардык мамиленин баарына 250 сом экен. 250 сом. Бишкектен барып сатып алсаңыздар болот. Мына патент бул жерде еще баардык налогтордун баары көрсөтүлгөн. А бизде TBA компаниясы киргенде курулуш иштери болобу, строительный материалдар болобу, баардык налогтордон бошотулган. Мунун баарын биз эске алышыбыз керек да. А эмне үчүн ушул насыя үчүн эртеңки күнү бирөө урдап алган үчүн биздин карапайым элибиз төлөп бериш керек. Ушул жерде отурган баардыгыңыздар, урматтуу агайлар, урматтуу эжекелер, сиздердин балдарыңыздар, сиздердин неберелериңиздер бул насыяны төлөйт. Биздин каржы министрлиги айтып атат, бул насыяны убагында төлөгөнгө биздин мүмкүнчүлүгүбүз болобу болбойбу деген. А ушундай эле көрүнүштөр болсо, башка дагы тармактарда болуп атпайбы? Жалпысына мына мен сиздерге келип наглядно көрсүн деп, массалык маалыматтар, каражаттар көрсүн деп туруп, алып келип сиздердин астыңыздарга коюп атам. Урматтуу коллегалар, урматтуу Дастан Далабаевич, албетте сизге да беребиз, мына келип көрсөңүздөр болот. Акылбек Мен сиздерден Жешемис, кечиресиз. Бул жерге койгон наборду өткөндө алып келген наборлорбу же бул бардыгы сиз алып алдырдыңыз? Тактоо иретинде айтсаңда алып келип берсеңиздер, бурданкы ким эметкен. ошо түшүнүксүз болуп калды бизге. Мына наборду мурда күнү ТЭЦ-тин мурунку жетекчиси, азыркы жетекчиси Варапбаев мырза көрсөткөн да. Ушундай эле один в один америкалык компания чыгарган нерсени биздин мына кызматкерлер, мен өзүм да барып, помощниктер менен чогуу барып алып келдик. 2500 сомго туруп атат. Бишкек базары менен баардык налогтор кошулган. Один в один, эч нерсеси өзгөрүлгөн жок. Эми бул уят нерсе да. Ушу шоу кылган адамдар кичине өзүнүн мойнуна алыш керек да. Элдин астына чыгып туруп, да, ушундай нерсе болуптур, убагында алынып калыптыр. Биз көзөмөлгө эметебиз. Ушул тийиштүү адамдар жоопко тартылсын деп койсо, эл да туура кабыл алмак, депутаттар да туура кабыл алмак. Жок, бизге деген депутаттык корпус деген туура эмес кылган, баасы мындай болгон, жок мындай болгон деп. Урматтуу коллегалар, азыр барып базарга барып кайча алсаңыздар, сиздерге кездемени ким кошуп берет? Эми мындай примердин негизинде айтайын да. Ошон үчүн мен
бул нерсенин аягына чыгышыбыз керек. Эл аралык аудит жүргүзүшүбүз керек. Дүйнө жүзүндө 4 мировых аудиторов бар. Ошол жерге беришибиз керек. Тийиштүү адамдардын баары жоопко тартылыш керек. Мындан кийин энергосистемага келген жетекчилер ошол азыркы болгон акыбалда тийиштүү адамдар ошо соттун аягына чейин чыгып, ошолордун жазасын көрүп калбайлы деп туруп, эртеңки күнү жүзүм жарык болсун, балдарым, неберелерим Кыргызстанда кенен басып, кенен жүрсүн деген үчүн ушул нерсени биз аягына чыгышыбыз керек. Рахмат сиздерге. Рахмат, Акылбек Шешенович. Рахмат. 5-чи микрофон процедурный маселе. Рахмат. Саламатсыздарбы? Сулайманов Бирбол. Дастан Арсыбекович, азыр мына жерде жанагы кычкачтарды алып келди да. Кечегинде көрсөтүшкөн тесттин жумушчулары. Өкөнтү тең күч органдары турат, веждок кылып өткөзүп берип койсун ушул жерде. Муну сиздер алып коюңуздар, бериңиздерби следовательдерби кандай. Ушул жерден сразу алып кетишсин, эртең дагы булар алмашып, башка нерселер көрсөтүшөт. Сураныч. Рахмат, тийиштүү андай органдарга беребиз. Акылбек Шешеновичтин айткан боюнча ою өткөндө бизге алып келип көрсөткөн, бул жерге наборду, ключевой набор $320 деп айткан, стенограммада бар. А бирок мына азыр депутатыбыз Акылбек мырза алып келди, ушундай деп өзүнүн айтты. Ошол фирма американский производство деп айтты, бирок $2500 алдым деп айтты, ошо тактоо иретинде. Ошондо $320 менен $2500 айырмасын, урматтуу депутаттар, өзүңүздөр көңүл алсаңыздар. Рахмат. 1-чи микрофон процедурный маселе. Дастан Арсыбекович, биз тактап алсак, азыр эгерде ким кайсы комиссиянын мүчөлөрү же башка бирөөлөр чыгып сүйлөйбүз дегендердин баарын сүйлөтүп биринчи угуп алсак, же жалаң суроо жооп көтөрүлөт. Же болбосо ошолордун баарын уккандан кийин анан кайра суроо жооп көтөрүлөт. Өткөндө 10 майда жыйын башталганда биз комиссиянын мүчөлөрүнүн баардыгына ким сүйлөйм десе, Жок, туура, азыр ошолорду угуп алсак дейм да, берели. Но ошолордун баарын бир жолу угуп алып, анан суроо жооп көтсөкпү деп атам да. Эми Процедураны мындай комиссия мүчөлөрү эми бир кишини суроо жооп кылып анан бир ээн эркин беребиз дегенбиз микрофонду. Максат Эсенович, биз ошондой чечкенбиз, ээн эркин беребиз баардыгына. Бул тосмой жок дегенбиз. Ошондой чечкен. Мен ошондой калысты алып барам. Эми ар ким арганда чыгып атпайбы, Максат Эсенович? Кийинки сөз депутат Бекешев Дастан Далабаевичте. Рахмат. Министр финансова беремчи, каржы министрлигине. Суроо мындай. Бизде счетту ачкандан кийин Кытайдан бияка Кыргызстанга акча келдиби? Кайсы банкта сакталган? Относительно этого вопроса, я думаю, лучше задать... Я министру финансов, замминистру финансов пусть ответит. Да. Хорошо, да. И я попрошу, чтобы замминистра ответил, поскольку я уже в тот момент, когда средства со счетов на счета переходили, я уже не работала. Саламатсыздарбы, Мирлан Байганчоков, финанс министринин орун басары. Урматтуу Дастан Далабаевич, коюлган суроого мындайча жооп берейин. Негизинен бул кредиттик насыянын 4.5 пунктунда жазылган. Кытай Эксим банкы бизге өз ичинде счет ачылат, ошол счеттан анан учет жүргүзүлөт да. Кыргызстандагы банктарда бизге финанс министрлигине счет ачылган эмес. Кытайда болчу. Ооба. Кытайдан Кытайга эле кетчү туурабы? Бияка келген эмес акчалар. Эгерде ушу Тибе компаниянын счеттору Жок, сразу түз эле Тибе компанияга кеткен туурабы? Жок, ушу Тибенин счетторуна жиберилген. Минфин даже 1 центти жыттаган жок, Дастан Далабаевич, бул жерде бардык будан тышкары бардык келишимдерде ушундай, мисалы дүйнөлүк банк деле эгерде өзүнүн келишимдин негизинде которо турган болсо, бул түзмө-түз подрядчиктин счетторуна же консультанттардын счетторуна же поставщиктердин счетторуна которулат. Биздин республикада мына атайын счет ачылышы мүмкүн, бирок көбүнчөсүндө ачылбайт. Түзмө-түз которулушат. Хорошо. Мен кече официально катты алдым АО электрические станции. Биз акасы товарларды алганда же аларга эчтекени айта албайбыз.
азыр Акылбек ишенич өзү айтты. EPC контракт под ключ. Плоскогубцы, кыч качыктарды алганда, башка товарларды алганда, биз даже айта албай канчага барып комфорт деп ушундай айта албайбыз акабыз. Контракт негизинде. Тебе өзү алган. Эми приказ бuyakta бар. 29 декабрь 948. Колду Өмүркул уулу Нурлан коюп атат. Экс-директор. Баланска алынсын. Мына. А эмнеге ошол учурда айткан жок? Экс-директорга сөз берилди. Суроо берилди, жооп бериңиз. Ортоң алда чоң микрофон турат. Микрофонду иштетип бериңиздер, аппарат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, азыркы приказ боюнча биринчи баланска алынсын деп приказ АО электрический станциядан чыккан. Мага келген декабрдын башында мен комиссия түскөнгө приказ чыгаргам. Анан 29 январь декабрдын аягында баланска алынсын деп приказ чыккан. Бирок баасы менен информация 27 декабрда келген. Азыр комиссия ал дагы эле иштеп атат. Оборудование полностью баланска дагы эле алынган элек. Менин информациям боюнча. Хорошо, мына жалган маалымат бул. Мен керек болсо мына приказ бар, берейин депутаттарга. Улан Бердибаевич, сиздин оюңузча комиссия коррупция каякта болчу? Так, айтсаңызчы. Акча бизге Кытайдан келген эмес, Тибейге түз эле кетти. Товарларды Тибей алды. Дастан Далабаевич, сурооңузга рахмат. Бул жерде коррупция кайсыл жерде, так каерде, да канча көлөмдө болду дегенин аны мына биздин тергөө органдары отурат, ушул тергөө органдары аныктайт. Заключенияда мындай жазылып турат, орусча айта кетсем, Кыргызская республика руководствовалась лишь нотами канцелярии советника по торгово-экономическим вопросам при посольстве КНР. При этом отсутствует переписка с правительством КНР. Необходимо было выяснить позицию правительства КНР. Правы? Заключение ушное. МИД, министр иностранных дел. Объясните депутатам, канцелярия советника это что за орган? Мы должны были спрашивать у правительства КНР еще дополнительно. Урматтуу Дастан Далабаевич. Жоқ, Улан Бердибаевич, азыр токтосуңуз. МИД. Уважаемый Дастан Далабаевич, уважаемые депутаты, ноты советника по торгово-экономическим вопросам являются выражением позиции Министерства коммерции, которое является членом правительства, то есть составной частью правительства Китайской Народной Республики. Соответственно, ноты канцелярии являются отражением официальной позиции китайской стороны. Так, Улан Бердибаевич. Дастан Далабаевич, сиз бул жерде министрге айтып атасыз, депутаттарга түшүндүрүп берип коюңузчу депчи. Сиз антип биздин убактылуу депутаттык комиссияга жалпы эле депутаттарга түшүнбөгөн депутаттар катары сыяктуу көрсөтпөңүз. Бардыгыбыз туура эле түшүнүп, туура эле кабыл алып атабыз. Жок, сиз жазып атасыз да буякта. Ооба, биз айтып атабыз заключенияда. Пользовались исключительно нотами правительства деп, посольства деп көрсөтүп атабыз. Канцелярии советника. Эмне үчүн прямой ошо биздин өкмөт, ошол Кытайдын өкмөтү менен туура сүйлөшкөн эмес, эмне үчүн перепискасы жок деген вопросту, маселени козгоп атабыз. Так, Эрлан Бекеш, теперь объясните, пожалуйста, по грантам и кредитам, с кем мы должны переговоры вести? Напрямую с правительством КНР? Азыр мен суроону бере алайынчы? Уважаемый Дастан Далабаевич, уважаемые депутаты, китайская сторона сама определяет, через кого вести эти переговоры. На сегодняшний день канцелярия советника по торговым экономическим вопросам уполномочена вести все проекты в экономической сфере с нашей стороной. Эми жазганда просто мен Улан Бердибаевич, мен айткан жокмун, сиз билбейсиз, просто жазганда
Ондо Дастан Далабаевич, сиз суроо берип атканда жалпы депутаттарга маалымат катары айтып коесузбу деңиз анда. Сизден сураныч. Түшүндүрүп коюңуз деп бизге түшүндүрмө бербеңиз, сизден сураныч. 10 секунд бергиле, Дастан Далабаевич. Заключение өзү заблуждение берсе бизде, туура эмес маалыматты берсе, өкмөт менен сүйлөшкүлө деп ушундай жазып атасыңарды. А мына силерге мына айтып атат МИД. Мына МИД айтып атат. Бул дагы өкмөттүн өкүлү. Биз бул суроону Тышкы иштер министрлигинде убактылуу депутаттык комиссияда отурганда дагы бергенбиз. Ал жерде дагы Эрлан Бекешевич айткан, бул нота ошол өкмөттүн позициясын, Кытай өкмөттүн позициясын билдирет деп. Бирок биз айтканбыз, эмне үчүн на уровне правительства ушундай переписка, на уровне правительства бир аракеттер көрүлгөн жок деген суроону коюп атабыз. Дастан Далбаевич. Урматтуу депутаттар, на уровне правительства болгон жок дегенди мен сиздерге азыр официалдуу кагазымды көрсөттүм. Айтып атпайм, өткөндө сиздер депутаттык комиссияга чакырганда бул маселеге мен даяр эмес болчумун. Азыр мына мен дагы бүт архивтерди көтөрүп атам. Архивде официалдуу премьер-министрге менин атыма кайрылууну мен сиздерге көрсөттүм. Аны азыр министр иностранных дел подтверждение кылып атат. Через нота аркылуу кеткен. Анын ответин да мен сиздерге окуп бердим. Анан жок деп жазыш туура эмес деп ойлойм мен. Жок дешин туура эмес болсо, Жантөре Жолдошевич, ошол убактылуу депутаттык комиссия ошонун баардыгын териштирип атканда, ушул маселени отуруп атканда ошондо көрсөтүшүңүз керек эле да. Сиздер азыр айтып атасыздар, туурабы? Бул жагында сиздер анда менден андай суроону сураган эмессиздер, биринчиден. Экинчиден, бул маселелерди сизден сурасак, биз Эрлан Бекешевичтен сураганбыз. 5 жыл убакыт өттү. Бардык переписканы мен эсимде сактап калыш бул өтө кыйын нерсе да. Мен азыр эми мына архивге кирип атабыз, биз дагы таап чыгабыз. Бүт бардык материалдар архивде бар. Аны тарых каттайт. Рахмат, Жантөре Жолдошевич. 6-чы микрофон, процедурный маселе. Дастан Арцбекович, биз 3 кишинин монологун угуп беребизби? Ирети менен кете бербейлиби? 3 мүнөттөн башка бербегиле, өчүргүлө микрофонду. Комиссиянын төрагасына ээн эркин берилет, каалашынча сүйлөгөнгө жооп берет комиссиянын төрагасына. Ошондой чечилген. Урматтуу депутаттар, Республика Ата жұрт фракциясы жана ортоңку микрофонго чыгып процедурный маселе суранды эле, лидердин убактысы боюнча 5 мүнөт сураган. Каршылык жокпу? Азыр деп суранды, мен эми добуш коюшум керек, урматтуу депутаттар, добуш менен чечели. 6-чы микрофон. Урматтуу төрага, анда биз дагы лидердин убактысын пайдаланып, бизге да 10 мүнөт бергиле. Биздин айта турган сөз бар, азыр айта турган сөзүбүз бар. 5-чы микрофон. Рахмат. Дастан Арсбекович, лидердин убактысы негизинде аягында берилет да. Жыйынтыктоочу сөздөрдү аягында айтсак, 10 мүнөттөн убактыбызды. Азыр табло менен кетесек туура болот да. Алтынбек мырза, эми Республика Ата жұрт азыр сүйлөйбүз деп ортоңку микрофонго чыгышты да. Мен ошол үчүн жалпы алардын сунушун добуш менен коюп коеюн, чечип коеюн деп регламент менен кетип атат. Анда Республика Ата жұртка бериңиздер да, андан табло менен кете берели. Булар суранды, мен айтышым керек. Айтпай койсом булар азыр дагы чыгып айтат, неге койгон жоксуз деп. 6-чы микрофон. Биздин да сунушту добуш коюп коюңуз. Лидер Ата жұрт менен Ата мекендин лидерлерине азыр бергиле убакыт. Рахмат, мен аны добушка коем. Урматтуу депутаттар, сунуш келип түшүп атат. 2 фракция, Ата мекен ошондой эле Республика Ата жұрт фракциясынын лидерлерин азыр бериңиздер, биз чыгып сүйлөйбүз деп атат. Мен добушка коем, добуш бериңиздер. Макул 70, каршы 6 бары 76 катталды 108, добуш өттү. Анда биринчи Республика Ата жұрт лидердин убактысын суранган. Ким сүйлөйт сиздерден? Мамутов Талант мырза экен. Келиңиз ортоңку микрофон. Ну вот, сейчас снимаю. 10 мүнөттө 10 мүнөт берилет. Урматтуу депутаттар. Сиз 5 мүнөт сурадыңызбы? Ата мекен 10 мүнөт сурады. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу Дастан Арсбекович. Жалпы фракциянын мөөнөтү
10 мүнөт, бирок мен 5 мүнөт сурадым. Анан калганында бизде дагы сүйлөөчүлөр бар. Жалпы талкуу бүткөндөн кийин анан 5 мүнөттү дагы кошуп бериңиздерди сурайм. Урматтуу коллегалар, ушул акыркы учурларда чынында биз өтө эле төмөн түшүп кеттик. Буга себеп болуп бир топ коррупциялык элементтер аныкталып, анын депутаттык комиссия түзүү жолу менен аныктоо фактылары себеп болду. Биз мындай даражага жетпейт элек. Эгерде ушул сын пикирлер туура кабыл алынып, өкмөт тарабынан, ошол учурда жооптуу болгон премьер-министр тарабынан, Сапар Жумабекович тарабынан туура кабыл алынып, мен иштеп турган учурда бул фактылар болуп атат. Жалпы жоопкерчилик менде. Ошол өкмөткө жалпы мен жоопкерчиликти алам деп айтканда биз мындай даражага түшпөйт элек. Тилекке каршы андай болгон жок. Ар кандай аракеттер болуп, жаап жашыруу аракеттери болду. Мына мага чейин эле сүйлөгөн коллега Макулбек Жаманкулов ушул жерде 2-ге 2-ни кошсо 4 болот дегендей кылып, жаш баладай кылып, бул алынган $350 алынган деп аткан нерсени биз базардан болгону 2,5 миң сомго сатып алдык деп далилдеп берди. Bundan ашыкча дагы кандай далил керек? 10 есе ашыкча коюп атат. Ошол эле учурда аталган Кытай компаниясына алынып келинген кычкачтар бул мамлекеттик пошлиналардан бошотулган учурда ал эми биздин базардан сатып алынган бүт бардык налогдор, кошумчалар кошулган учурда 2,5 миң сом болуп атат. Ошондуктан уялыш керек деп ойлойм. Саясий анан кызматтык этиканы да сакташ керек эле бул жерде. Бардык жоопкерчиликтүү адамдар. Мындан сырткары жакынкы учурда ал жооп берсин, бул жооп берсин деген сөздөр чыкты. Бунун ичинде мен айтып коет элем да, мен атайын иликтөө жүргүздүм. Чынында чекилик болуп калбасын. Акыйкаттуу сөздү айтайлы деп. Мына карап чыккан учурда 10 май 2017 жылы кышка даярдык боюнча мурунку премьер-министр өкмөттүн токтомун чыгарып атат. Жалпы ар бир кышка даярдык боюнча мештер, печкалар, көмүрлөр жеткирилип, баардык жүргүзүлсүн деген. Ал эми Сапар Жумакадырович 25 августта келип атат. Бул кышта эмес, бул күздө эмес, бул жайында келип атат. Анан ошол эле учурда бүгүнкү күнү ушул жерде ант берип, жалпы жоопкерчилик өкмөт үчүн жоопкерчиликти мойнуна алып, анан бүгүнкү күнү биз күнөөлүү эмеспиз дегени туура эмес. Бунун ичинде Сапар Жумакадырович 25 августта келип ушул жерге жана 2 ноябрда кышка даярдык боюнча бардыгыбызга урматтуу коллегалар отчет берип атат. Биз кышка даярбыз деп. Биз кабыл алып бул маселени анан жоопкерчиликти өзүнө мойнуна алып атат. Ошондуктан урматтуу депутаттар, мен ачык айтат элем. Өзүңүн күнөөлүң болсо кабыл алыш керек, жана бирөөгө жүктөбөш керек. Мындан сырткары, эгерде бул фактылар жаңы президент шайланып келип, коопсуз комитетинде көтөрүлгөн болбосо, коррупцияга каршы күрөшүү, бул фактылар ачылбайт эле. Бармак басты, көз кысты болуп, буга чейин калат эле. Бул анык болуп калды. Себеп дегенде, ушул фактылар боюнча астыңызда көрсөтүп аткандай далилдеп көрсөтүп турган учурда да мойнуна алынбай атат. Мен ачык айтат элем да, бул фактылар бир чети болсо керек. Мына биз коррупцияга элементтер деп кайсы учурда айтабыз? Ушул фактылар негизги себеп болуп атат. Мындан сырткары бир топ ири ушундай долбоорлор өткөн. Мисал катары айтсак, Датка Кемин проекти. Датка Кемин проектиси $400 миллион ашык акчага жасалган. Ал эми жалпы протяженность болсо 405 километр. Бул жол эмес, бул чуалгы линиялар. Бул тоонун үстүнөн коюлуп кетүүчү орнотулчу
металлоконструкция, бирок аны дагы ар бир километрин $1 миллион списывать этип атабыз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, ушул нерсеге көңүл буруп, Кошуп койгула бүтүрүп алсын. ушул нерсеге көңүл буруп, жалпы биз эң негизги маселе бул күнөөлүү адамдарды жазага тартуу менен эң негизгиси кредитти кайтаруу маселесин чечиш керек. Органдар эң негизги болуп биринчи учурда ошол жеген адамдардан ушул элдин эсебинен эмес, өзүнүн эсебинен төлөп берүүнү камсыз кылууну биз талап кылабыз. Рахмат. Рахмат. Атамекен фракциясы азыр сүйлөйсүздөрбү? Ана келиңиздер. Сапар Жумакадырович, сизге. Урматтуу депутаттар, урматтуу Талант Турдумамач унутуп калган окшойт. Мен бул көйгөй маселелер башталганда элге чыгып, кечирим сурап, жоопкерчиликтин баарын алгам. Талант Турдумамач унутуп койгон окшойсуз. Сиз ошо изилдесеңиз айтып атпайсызбы? Иликтедим, изилдедим деп. Иликтесеңиз, изилдесеңиз, андай менин заявлением болгон. Мына ачык айтайын. Өзүмө жоопкерчиликти алып, элдин алдында кечирим сурагам. Бул бир. Экинчиси, мына сиз айтып атасыз, Сапар Жумакадырович жайында келип, бүт баарын, ошо жоопкерчиликтин баарын өзүн алыш керек деп. Талант Турдумамач, мен эч качан жоопкерчиликтен качкан эмесмин. Бир дагы жолу мен дегенде же мындай деп айткан дагы эмесмин. Жакшылап карап көрүңүз. Ошондуктан давайте изилдейли. Ошол штабтын менден мурун штабтын башчысы ОЗП боюнча ким болчу, ошону караш керек. Кандай поручениялар берилген, ошону караш керек. Кандай постановление чыккан, ошону караш керек. ТЭЦте ремонттук жумуштар качан бүткөн, ошолор да бир сире караш керек. Акчаларды ким чыгарып берген, алар да карайлы. Мынакей бул жерде мага жакты Акылбек Жекшенович Жаманкулов жакшы бир сунуш берип атат да, айтып атат, эл аралык аудит өткөрүш керек бул маселе боюнча депчи. Эң туура. Эл аралык аудит өткөрүш керек. Биринчи 4 компания, дүйнөлүк биринчи 4 компаниянын бирөөсүнө бул көйгөйдү маселени бериш керек, айтыш керек. Мынакей TBA компания момча акча кетириптир, момда келишим кол коюлуптур. Бул келишим канчалык Кыргызстандын кызыкчылыктарына жооп берет. Бул келишимде бүт баары туура жазылдыбы? Баасы канча? ТЭЦтин ошо модернизированный ТЭЦтин баасы канча болчу деп. Сапар Жумакадырович, убакыт кыскартсаңыз. Ошол суроолорду коюп туруп, эл аралык значит компанияга ошондой тапшырма бериш керек, нанимать этиш керек аларды. Эң туура нерсе да, мен ойлойт элем, ушу комиссияга мен суранат элем. Рахмат. 3-чү микрофон, анан 5-чи микрофон. Сапар Жумакадырович, мен саясий жана кызматтык этика жөнүндө дагы айтып атам да. Сиз мына бүгүнкү күнү туура элден кечирим сурадым, күнөөбүздү мойнубузга алабыз деп азыр айтып атасыз. Бирок сизди биз ошол кетирген кемчиликтер үчүн, сиз иштеп жаткан учурда бул фактылар аныкталбай катылып жаткан үчүн отставкага кетирдик. Мындан сырткары, сиз бул жерден отставкага кеткенден кийин чыгып барып телевидениядан жалпы 120 депутатты саясий өлүктөр деп атадыңыз. Мына ошол нерсеге унутпасаңыз. Ошол себептен биз, эгер сиз ушундай сөздү айтпасаңыз, биз трибунага чыгып айтпайт элек. Рахмат. 5-чи микрофон. Рахмат. Урматтуу коллегалар, азыр Сапар Жумакадырович айтып атпайбы, эл аралык эксперттерге ошондой текшерүүгө бериш. Ага убактыбыз жетпейт биздин. Акчабыз дагы жок. Ал убакыттын созулушу кетиши мүмкүн. Аны параллельно жасай бериш керек. Мына бүгүн комиссиянын жыйынтыгы менен азыр кандай чыгат? Күч органдары өзүнүн ишин баштай бериш керек. Бүгүндөн баштап токтоосуз. Жоопкерчиликтүү, кимдердин күнөөсү бар, аларды бүгүндөн баштап жоопко тартыш керек. Анан иликтөө иштери параллельно ошол эл аралык эксперттер, эл аралык текшерүү ошондой организацияларга бере берсек болот. Биз бүгүн ошо менен кетсек, азыр кеткен болсок, акчабыз жок, убакыт чозулат. Бүт ушул нерсе убакыттын чозулушу ушул күнөөлүү адамдардын пайдасына гана болот. Шуну бир билип коюңуздар. Рахмат. Анда сөз Атамекен фракциясынын лидерине. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу чакырылгандар. Кыргызстандын бүгүнкү күнү тышкы карызы $4,5 миллиард.
Анын içinden 2 миллиард доллары Кытай мамлекеттик Эксим банкынан алынган. Ал Бишкек Нарын Торғарт жолуна, Ош Сарыташ Эркештам түндүк түштүк альтернативдик жолуна жана Бишкек тетисине алынган кредиттер. Ошол кредиттин бардыгына парламенттин 4-чү, 5-чи, 6-чы сазыбындагы мына сиздер дагы ратификация кылгансыздар. Ошол келишимдин бардыгы эгиз коёндой окшош, текстери бардыгы бирдей, анткени Кытай мамлекетинин саясаты мындай өзгөрүлбөйт, алардын кредит боюнча талаптары бардыгында бирдей. Бирөөндө башка, бирөөндө башка эмес. Эми ошол кредиттерди биздин мамлекет баягы жыргаган кошокчу болуп турдум дегендей, мамлекетте казынада акча жоктугунан, акча кендирди кескендигинен, ири долбоорлор керек болгондугунан айла жок алган. Бирок ошол кредиттер элдин эсебинен алынса, келечек муунга чоң бир түйшүк, чоң көйгөй салынып, мындай ары карап ыйлап, бери карап күлүп алынган кредиттерди дагы бүгүнкү күнү мына ушу ТЭЦ авариясы менен кол салынгандыгы, а жерде бир эмес, эки эмес, 100 миллионго жакын доллар урдалып кеткендиги айдан ачык болуп атат. Муну бүгүн мына адвокаттар дагы эч ким жардам бере албайсыңар, Дастан Далабаевич. Бул жерде 100 миллионго жакын доллар урдалган. Эл аралык аудит жалдай истейсиңер, эл аралык аудит келип убакытты гана созуп берет. 1-2 ай, 3 ай, 1 жылга чейин. Бирок эл аралык аудит эмне акты мындай эки жердеки 8 деп айтмак беле. Алар да ушуну айтат, завышенный было 3 раза деп. Мына Бишкек ТЭЦи 60-чы жылдары салынган. 60-чы жылдардан бери Бишкекте соңдолуп элек. Кыргыз Республикасына эгемендүүлүккө чыккандан бери 30 премьер-министр болсо, ошонун 15 премьер-министринин күн тартибинде приоритеттүү маселелердин бир катары ТЭЦти модернизациялоо болчу. ТЭЦти модернизациялоо маселеси парламенттин ар бир сазыбында айтылып келаткан. Тети парламенттин 3-чү сазыбынан бери эле 15 премьер-министр, акыркы 15 премьер-министр ТЭЦти модернизациялаштырып келатат. 2009 жылы, урматтуу депутаттар, 2009 жылы Максим Бакиев баштаган делегация Кытайга барган. Ошондо Сапар Жумакадыров Саринин кызмат катары сизде баргансыз. Ошондо менин колумда документтер турат. Ал документтерди баарыңарга таратып берем. Ошондо эле ТЭЦти модернизациялоо боюнча 150 миллион долларга предварительный сүйлөшүү жүргөн. Кемин датка лепти тартуу, подстанцияны куруу ошондо эле башталган. Бирок ошондо мына биз ууру деп аткан коррупционер кыргызга кыянаттык кылган деген Максим барып 150 миллион долларга меморандум түзүп, келишим түзүп келет дагы, кийин аны 386-га чыгарып атпайсызбы? Анан мамлекеттин демилгесин, парламенттин, өкмөттүн ушу ТЭЦ модернизация болуп калса экен, ТЭЦ авария болуп калбаса экен деген тилегине жамынып, ошол жерге өзлөрүнүн арам оюн бир коррупциялык схеманы сойлотуп ийгени ачык эле чыгып атпайбы азыр? Биз азыр өкмөт антиптер, анан парламент минтиптер деп атабыз. Өкмөт дагы, парламент дагы жалпы кыргыз коомчулугу да заблуждение были введены. Анткени модернизация керек беле? Керек болчу. Акча жок беле? Жок болчу. Кредит алыш керек беле? Алыш керек болчу. Анан эмнеге анда 386 деген маселе чыгат. Эми мен хронология боюнча депутаттык комиссияга рахмат айтып коюш керек. Ошо депутаттык комиссияга чогулган документтер менен хронологияны айтып берейин. Биринчи ТЭЦти модернизациялоо боюнча сүйлөшүүлөрдү министр энергетики экс отурат Калманбетов сүйлөп баштаган. Калманбетов Автандил бул профессионалдуу энергетик. Өмүр бою ушул системада иштеген. Ал киши Кытай мамлекеттик СМЭК компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзгөн. Кытай мамлекеттик СМЭК компаниясы бул өзүнүн спецификасы боюнча энергия куруучу, ТЭЦтерди курат, ГЭСтерди курат. Андан кийин кайдан жайдан эле ал СМЭК компаниясы менен түшүнүксүз себептер менен азыр талкуулайбызго, сүйлөшүүлөр токтотулат дагы TBA компаниясы кайдан жайдан пайда болот. Ал компаниянын биринчи атын атаган Салайдин Авазов болгон. Ал Авазов катты министрге эмес, көрүнүшү вице-премьерге эмес, премьер-министрге эмес,
премьер-министрди дайындаган парламентке эмес, түз эле администрация президентинин тышкы иштер бөлүмүнүн заведующий Сапар Исаковго кат жолдоп атат. Хотя конституция боюнча, мыйзамдар боюнча администрация президентинин тышкы бөлүм башчысынын ТЭЦти модернизациялоо, чарбалык иштер боюнча кыпындай дагы компетенциясы жок. Сапар Исаков ал катты алып президентке жөнөтүп атат Атамбаевга. Урматтуу Алмаз Шаршенович, ТЭЦти модернизациялаш керек. Ал модернизацияласа авария коркунучу турат. 2-3 компания бар, баары жарабайт. Ушул TBI-дан өтөрү жок деп. Ушул бир көрсөтмө берип коюңуз деп. Ал кат президентке жетет. Президент премьер-министрге эмес, вицеге эмес, парламентке эмес, түз эле 3 министрге катына виза коюп жөнөтүп атат. Карагыла деп. Карагыла деген сөз бул, аткаргыла деген сөз. Ошондон кийин энергетика министрлигинде мына протоколдор бар. Ал мен ойлоп тапкан эмес. Протоколдордо совещание өтүп атат. Совещанияда эч ким кың дебесин деп президенттин аты аталып атат. Президенттин администрациянын берген поручениясы менен бүгүнкү протокол жыйын өткөрөбүз деп ошол жыйында Барапаевтар да катышып, баары катышып, энергетиктер TBI компаниясына токтололу. TBI компаниясынын шарты жакшы экен. TBI компаниясы 396 миллион доллардан 10 миллионго түшүп 386-га түшүп атат деген протоколдорду кабыл алып кол коюп чечим аткарып атат. Ошондон кийин жалпы өкмөт, жалпы мамлекеттик машина, жалпы мамлекеттик ресурс ушул багытта иштеп атат. Анткени бул жерде президенттин тикелей көрсөтмөсү турат. Эч ким кыңдай албайт. Ошентип, мына шашылыш түрдө бааны бычышып, TBI компания менен предварительный контракт түзүлүп, 386 миллион доллардын баасы бычылып, анан өкмөттөн кредит керек эми. Муну ишке ашыруу үчүн кредит алышыбыз керек деп, өкмөт кредит алууга макулдугун берип, парламент кредит алууга макулдугун берип, ушул TBI компаниясы келип иштеп калып атат. Эгерде ушу кышында суук болбогондо, кышында авария болбогондо, урматтуу депутаттар, ишенип койгула, ушул 386 миллион доллар 3 эсе 2 эсе кымбат болгону билинбей эле жабылуу аяк, жабылуу ойдон калмак. Бул ушу суук болуп кетип, Кудай Тааланын дагы көзү түшсө экен, Кудай Таала чыдабай кетти. Ушундай кантип болсун деп, жана атайын мен ошондой эле жеке түшүндүм. Ошол авариянын кесепети менен биз бүгүн ошол TBI-ге болгон, TBI менен Кыргызстандын ортосунда болгон келишимде Кыргызстанга кыянатчылык түзүлүп калган. Мунун артында ким турат, ошолордун атын аташыбыз керек. Ал эми ТЭЦтеги авария боюнча. ТЭЦтеги авария бул инженерлердин ошол кездеги техперсоналдын дополнительный турбоагрегатты кошпой койгон себебинен эле келип чыккан. ТЭЦтеги аварияга күнөөлүү болсо ошол инженерлер менен ошол жердеги техперсонал күнөөлүү. Бирок биз бүгүнкү кезде ТЭЦтеги авария эмес, ошо TBI менен түзүлгөн келишим эмне үчүн 386 миллион долларга чыгып кетти? Кандай себептен 250 эмес? Эмнеге 200 эмес? Эмнеге 275 эмес? Именно 386. Анан 386 миллион долларга түзүлүп калгандан кийин ошол суммага подгонять этиш керек да. Подгонять этиш үчүн жана плоскоопчулар жанагында суммада чыкты. Административдик расход 19 миллионго чыкты. Жанагы тетиктерди ташыш үчүн 9 миллионго чыкты. Консультант, эксперт, акыл үйрөткөн 6 миллионго чыкты. Эми башка тетиктердин баарын айтканда эле ушунун баары чыгып калат да. 3 эсе, 2 эсе проект кымбаттаган. Мына элдин эсебинен, келечекте Карстын эсебинен бир энергия мафиянын 3 өкүлү өзлөрүнүн крышалары менен 100 миллионго жакын долларды жеп кетип атат. Анан кийин урматтуу депутаттар, мына суротуулат. Эмнеге ошону эч ким караган жок? Эмнеге өкмөт караган жок? Эмнеге парламент караган жок деген адекваттуу логикага дал келген бир суротуулат да. Ошол документтер боюнча ушул 120 депутат, мына биз ратификация кылып атабыз. Ошол документтерди карап атасыңарбы? Аны эч ким түшүнбөйт да карабайт, анткени мамлекет саясий гана бааны берет. Кредит керек болсо алгыла, ушул өкмөттүн энергетиктен берген сунушун колдойлу, жолчулардын берген сунушун колдойду деп. Анан улуттук коопсуздук комитети ошондо шалакылык кылган. Алар билген, билсе да билмексен болгон. Анткени таможнядагы инвойстор, таможнядагы келген ошол запчастин, тетиктердин баардыгынын баасы таможнядагы инвойстор менен өтөт. Таможнядагы инвойстун баасы улуттук коопсуздук комитетине түздөн түз тиет. Ошол таможнядагы эле инвойстун
документтер менен карап билсе болот эле улуттук коопсуздук комитети. Эмне үчүн пластика опциялар $600 келип атат? Эмне үчүн мондай расходдор, эмне үчүн кымбат баадагы тетиктер налогтон бошотулса дагы 3-4 эсе кымбат таможнядан өтүп атат деп улуттук коопсуздук комитети коңгуроону акса болот беле? Тетиктеги аварияны күтпөйлө. 10 мүнөтүңүз бүттү. 10 мүнөтүңүз. Жыйынтыктап алдыңыз оюңузду? 10 секунд. Жыйынтыктап алдыңыз. Ошондуктан урматтуу депутаттар, ушул маселени талкууда сөздү башка жака ала качпай, тайсалдабай, бурмалабай $386 миллион менен ким келишим түзүүдө, ушу мамлекет кредит алууда кимдердин кызыкчылыгы болгон, кимдер акырын жең ичинен ошону мамлекеттин эркине, мамлекеттин тетисти оңдойлуу деген жакшы бир рахмат идеясына сөйлөтүп ийген. Ошону аныкташыбыз керек. Экинчи микрофон процедурный. Кечиресиз урматтуу депутаттар, менин атым айтылып калды, еще намек мындай адвокат катары. Мен адвокат эч качан коррупционерлерге эч качан болбойм. Алмамбет Назырхан, сиз ошол учурда каерде иштечиңиз? Айтсаңызчы, эмнеге $386 миллион боюнча ошол учурда суроолорду берген жоксуз? Эмнеге $6 миллион боюнча консультант боюнча айткан жоксуз? Эмнеге тактаган жоксуз, эмнеге без замечаний, без предложений деп колду койдуңуз? Айтсаңызчы. Бизге ошону суроону бербей, өзүңүз жооп беребейсизби ошого? 6-чы микрофон. Сурооңуз абдан жакшы, ушул суроону күтүп аттым эле да. Урматтуу депутаттар, мындай да, юстиция министрлиги ТЭЦ-тин оборудованиясы канча болуш керек, канча котлоагрегат керек, канча турбоагрегат керек, ал юстиция министринин функциясы эмес. Юстиция министрлиги модернизация болсун, модернизация болуш үчүн кредит алынсын деген лист согласованияга кол койгон. Аны мына сиз чала сабаттуу болсун, мындай чала сабаттуу эмес адамсыз. Баарын сопсон эле түшүнүп турасыз. Бирок мына сурооңузга жооп. Рахмат. 4-чы микрофон. Рахмат. Урматтуу кесиптештер, мен баарыңыздарды чакырат элем. Бул жерде каралып аткан маселеде бири-бирибизге шек келтирбей, айтпай, ар бир өзүнүн позициясын айтсак жакшы болмок да. Эл карап турат биз. Анан орто жерде талашып отуруп алсак, булар бири-бири менен иштеше албагандан кийин өкмөттү кантип башкарат деген ой болот. Ошондуктан темадан алыстап кетпеличи. Рахмат. Сапар Жумакатович, сизде сөз. Урматтуу Алмамбет Насырханович, мынакей азыр сиз жогорку трибунага чыгып айтып атасыз ушул нерселерди. Сиз министр юстиция болуп жүргөнсүз анда. 3 заключенияга кол коюп атасыз. Ал заключенияларды мына көтөрүп туруп мен суранат элем, элге дагы жарыялаш керек, көрсөтүш керек. Эмнеге сиз заключение берип атасыз? Бул бир. Экинчиси, эмне үчүн мага каттар келип атат? Каттар келип атканын себеби биз Си Цзиньпин мырзанын анда мамлекеттик иш сапарын даярдап атканбыз. Анан кат жеке мага келген жок. Эң негизги адресат бул министрине барып атат. Бизге копиясы барып атат. Себеби план мероприятий болгон анда. План мероприятий негизинде бүт маалыматтардын баары ошо подготовка боюнча аппарат президентине келет маалымат катары. Биз ал маалыматты президенттин атына көтөрөбүз. Сиз андай заблуждение киргизбеңиз да. Анан Алмамбет Насырханович, мен ойлоп элем сиз ошончолук акыйкат болсоңуз, ошол 3 заключенияны публикация кылгыла. Эл окусун ошол 3 заключенияны. Кайсыл документтерге сиздер заключение берип атасыз? Министр юстиция катары. Аны алдабаңыздан. Рахмат. 6-чы микрофон аты айтылып калды, Алмамбет Шыкмаматов. Урматтуу депутаттар, мен кечирим сурайм кыска эле. Мына эл журтта көрүп атат да. Юстиция министрлиги 3 кагазга кол койгон. Бирөөсү кредит алынсын деп лист согласование кол койгон. Бүгүн да кол коймокмун ошол кагазга. Анткени кредит керек болгон. Экинчиси, бардык мамлекеттик процедуралар бүткөндөн кийин, ратификация болуп президент кол койгондон кийин Эксим банкка кат жөнөткөм. Кыргыз мамлекетинин ичиндеги бүт мыйзамда каралган процедуралар аягына чыкты деп. Ушул жерде бир TBA жөндө турабы? А сиз президентке TBA компаниясын колдоп коюңуз, $386 миллион сонун проекти келет деп коомчулукту, парламентти, өкмөттү заблуждение киргизип, Максим Бакиев менен баргандагы $150 миллион 386-га чыгып, рахмат. Бүгүнкү акыбалга сиз келтирип атасыз. Алмамбет Насырханович, сиз антип алдабаңыз, мен сизден суранам. Рахмат, Сапар Жумакатович. 4-чы микрофон. Азыр 4-чы микрофон чыгып калды сизден мурун. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, келген коноктор, сен баары сүйлөгөнүң баары туура.
бирок жанагы акчаны төлөш керек да. Каалайсыңарбы, каалабайсыңарбы? Силер кыргыз элин, кыргыз журтчулугун Манас өлгөндөй кылдыңар да, Манас. Манас өлгөндөй. Эми кыргыз эл азыр кайгырып турат. Ошол мезгилде азыр Манас өлүп калса, баары кошумчаны кошмоксуңар. Бериш керек мынчу. Сизден суранам. Мына сүйлөп атабыз, мындай да жолдош төрага өзүнчө фонд түзүп, жолосо ар кандай жолдор бар да, благотворительный кылабы, жана байларбы, ушулар акырын билгизбей, өзүңүз акча топтоп, Кытайдан кутулалы. Ал эртең деген Манас белге сай өлтүргөн эмелер биз таямак беле, же бул 3 премьер-министр таямак беле. Бериш керек, бербесеңер чорнуйларга бересиңер, тек барыпчы. Жолдош, көп сүйлөтпөй мындайчы, могул мыйзамдын чегинде, бул жерде уурлук болгонду, коррупция болгонду көрүнүп турат. Силер карап көрүңүлөрчү, кыргыз элинин жакшынакай эл барып туруп, уй кошкон жерге барып, уюнун сүтүн сатып, анан ошого шекер алып, нан алып, балдарын багып атат. Анан байкуштардын бир эчкисине көз артпай, билерден эми чогулуп алып бир бала кылалы. Урматтуу Дастан Артысбеков, шуну ойлонуңузчу. Анан бири-бири менен сүйлөшүп, азылдашып сүйлөшкөндө болбойт. Урматтуу, силер дагы өзүңөрдүн жасаган нерсеңерди моюнга алып, муну мындай кылалы, тигиндей кылалы деп, депутаттар да калсытка келип айтышпай мындай. Түз жазайлы, көңүл бургандарга чоң рахмат. Рахмат, тактоо иретинде. Урматтуу депутаттар, тактоо үчүн. Кыска сизге убакыт. Кыска. Биринчиден, Салайдын Авазовдун каты мага келген. Мен Калмаматовго отписывать эткенмин. Бул факт. Муну документтер менен подтверждать этилген бар эменде. Экинчиден, эмне үчүн ТВ компаниясы пайда болду деген бир эле ТВ эмес, бул жерде 4 компаниянын предложениясы каралып чыккан. Китайская аэрокосмическая корпорация науки и промышленность, Интеррао, СМЕК, ТВ. Ошолордун ичинен эң жакшы сунуш ТВныкы болгон. Ошонун ичинде адистер иштеген. Бул комиссияда айтылды, маалымат берилди. Сапар Жумакатович. Да, бир комментарий берип коюн дегем, Алмамбет Насырканович. Алмамбет Насырканович, бул катты көрсөңүз, бул прессага дагы чыккан бул кат. Ал жерде лоббирование, тигил же бул компаниянын лоббировать эткен эч ким жок. Жакшылап окуп көрүңүз. Рахмат. Окуп туруп айтсаңыз болот. 5-чи микрофон, анан 2-чи микрофон. Дастан Арсбекович, биз башында чечим кабыл алганбыз. Мен сунуштаганмын. Калысуу үчүн айтып коеюн. Биз бул жакта 120 депутат суроо берип атабыз. Алдыда 3-4 киши эле жооп берет. Сиз буларды кыскартпаңыз. Сапар Жумакадыровичтин жана микрофон өчүрүп койдуңуз. Жантөрө Жолдошевичтин кыскартып атасыз. Эртең дагы сөз болбосун. Кеңири айтышсын. Жоопторун кеңири беришсин. Кыскарттырбаңыз. Туура эмес болот. Рахмат. Ошон үчүн башында биз ушундайга добуш бергенбиз бардыгыбыз. Ошон үчүн кыскартпасаңыз сизден сураныч. Алтынбек мырза, бардыгына берип атам. Бергенде кыскартпасаңыз кеңири жооп берсин. Жооп бербей калса калып атат. Кол көтөрүп атат, бериңиз. Рахмат. Рахмат. 2-чи микрофон. Саламатсыздар, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Мен Алмамбет Насырканович айтып атпайбы, эч ким көтөрбөй, депутаттардан дагы комитеттерден эч ким көтөрбөгөндөй болуп атат. Мен бир маалымат тастап айтып коеюн. Профилдик комитет биз көчмө жыйын өткөзүп, ТЭЦ модернизация эксплуатацияга берилип, лентаны кескенден кийин биз барып, ошо ТЭЦтин өзүнөн, ошол ТЭЦтин курулушуна кеткен бааларды сурап, эң биринчилерден болуп биз билгенбиз. Муну прессадан карасаңар болот. Мен муну көтөрүп чыгып, интервью бергенде Сапар Жумакадырович мени өзүнө чакырды. Мен бардым. Кожоек Жайчыбекович, ТЭЦтеги модернизациядагы ишти эмне көтөрүп атасыз? Муну тастыктап көтөргүлө. Мындай болбойт. Кытай эли менен кыргыз элинин ортосундагы достук бузулат. Муну тастыктамайынча көтөрбөгүлө деди. Мына турат, мен өзүнө айтайын. Андан кийин бизде фракция болду. Иса Шешенкулов фракцияны өткөзүп атканда мен дагы көтөрдүм. Анткени электр станция бербей атат. Бааларды бербей атат.
перевозка людей 12 миллион. Жанакындай завышенный баа экен деп мен көтөрүп, Улук мырзага счетный палатага берилсин деп тапшырма бердим. Дагы чыкты. Дагы стенограмма менен чыкты. Мени дагы Сапар Жумакадырович айтты. Кожобек Чачевич, айтпадым билем. Бул маселени тастыктап туруп көтөргөнгө болбойт. Биздин урматтуу президентибиз дагы буга ачуусу келип атат деди. Тез авария болордон мен Алмаз Шаршеновичке кирдим. Сапар Жумакадырович кирип сурадым. Бул тезди курганга биз макул болгонбуз. Бул көйгөйлүү маселе. Макул деп ратификация алып бергенбиз акчаны. Бирок ТВИдин кылганы 386 миллионду ой келди жазга. Бүтүрүп алсын. Оюн бүтүрүп. Бу кандай болот деп мен президентке суроо бергенде тез керек эле Кожобек Чачевич. Бирок ТВИди текшерсеңер текшере бергиле деп өзү айтты. Ушул жерден мен ойлонуп калдым. Сапар Жумакадырович биздин президентибиз ошол убакта эки элдин мамилеси бузулуп атат деп сизге тапшырма берди беле, берген жок беле. Көтөрбөсүн деп тапшырма берди беле, берген жок беле. Айтып койсоңуз, мен билип алайын. Урматтуу Кожобек Жайчыбекович, эми экөөбүздүн сүйлөшкөн анын момент болгон, мен аны подтверждать этем. Бирок сиз бир аз бурмалап атасыз да, мен мынтип айткам, бүт баарын тастыктап, изилдеп туруп, анан кийин айтыш керек Кожобек Жайчыбекович деп сизге айткам. Эки жолу тең ошентип айткам. Анан Алмаз Шаршенович туура эмес, тигинтип атат, анан мынтип атат деген сөз болгон эмес. Андай болгон эмес да. Кошуп койгула. Экинчи микрофон. Президент чыгасызбы Куран менен айта аласызбы? Президенттин ачуусу келип атат деп мен айткан эмес. Мен сизге айткам. Байке жаман ачуусу келип атат дегенсиз. Мен сизге мынтип айткам. Бүт баарын сиз айткансыз, перевозкага көп акча кетиптир. Мен ошону тастыктап алайын деген. Мен айткам, тастыктаңыз. Документтерди давайте мен поручение берейин. Алдырып туруп тастыктаңыз деп айттым беле? Сапар Жумакадырович. Жок, айттым беле? Жок, мен сизге топ-толук айтып берейин. Сиз мынтип айттыңыз. Кожобек Чачевич, бул маселени эмне көтөрүп атасыз дедиңиз. Тастыктап туруп көтөрүп чыгыңыз. Ошентип айткам, туура. Бирок сиз тиги президенттин жини келип атат, туда-сюда деп айтып атпайсызбы? Андай болгон эмес. Алмаз Шаршеновичтин ачуусу келип атат. Эки элдин ортосундагы мамилени бузуп атасыңар. Эки элдин ортосунда мамиле бузулуп кетет деп айткам, туура. Бирок сиз жанагы нерселерди кошпоңуз да. Мен калпчы эмесмин, Сапар Жумакадырович. Мен да калпчы эмесмин. Мен вообще калп айтпайм. Мен да калп айтпайм. Мен стерженим ушундай. Никада калп айткан эмесмин. Рахмат. Урматтуу депутаттар, жазылгандар 3-чү микрофон. Процедурный маселе. Урматтуу Дастан Арчыбекович. 3-чү микрофон. Урматтуу Дастан Арчыбекович. Бир эмне болуп атат? Биз жогорку кеңеште отурабызбы, жагара отурабыз. Тергөө иши башталып атат. Тиешеси бар кишилер келип туруп бири менен разборка кылып атат. Лидерлер чыгып сүйлөп атат. Кайсы партиянын лидерлери чыгып сүйлөсө, ошол партиянын депутаттарын чийип таштаңыз. Чийип таштаңыз. Лидер деген эң артынан чыгып жыйынтыктап сүйлөш керек. Мына көнөгү столду жабыска, башыбызга дамбар кийебизби? Туура эмес да мына. Урматтуу депутаттар, мына тиешеси бар немелер. Тергөө болот, тергөөдө сүйлөйсүңөр. Биз бuyakta тынч отурбайбызбы? Тартипти сактаңыз, регламент менен өткүзүңүз. Рахмат, Зарылбек Кылычбекович. Башында ушул маселе башталганда биз чечип алганбыз, жалпысынан бардыгына эркин микрофон берилет, сүйлөгөнгө шарт түзүп бериңиз дегенде мен добушка койгом, добуш өткөн. Ошонун негизинде Зарылбек Кылычбекович ишти алып барып атабыз. Кийинки сөз жазылган депутат Жапаров Акылбек Үсөнбекович. Рахмат, урматтуу Дастан Арчыбекович, урматтуу коллегалар, сабырдуу болуңуздар. Биринчи жолу депутаттык комиссиянын жыйынтыктарын угуп атабыз. Эгерде кумтөрдүн ые чырыда бүтмөк, эгерде парламент ушундай ачык айкын иштегенде. Парламенттик комиссиясынын төрагасына, анын мүчөлөрүнө мен ыраазычылык билдирем. Жакшы даярдап алып чыктыңыздар. Эми сабырдуу болуп жоопторду угуп коелу. Биринчиден мен суроо берейин деген финансы министрине. Канча акча биз кайрыйбыз? А то бул жерде баарыбыз эле 386 миллион долларды айтып атабыз. Меникин токтотуп койгула. 386 миллион алган жокпуз биз. Бере турган сумманы тактагылачы, урматтуу премьер-министрлер. Мы должны возвратить с учетом процентов 493 миллиона долларов. Мына дагы жол тактап коеюн, укук коргоо органдарына дагы 493 миллион доллар. Бүгүнкү күнү канчаны төлөдүк?
в течение 20 лет. В настоящий момент выплата основного долга еще не начата. Срок наступает, если мне память не изменяет, или в 23-м, или в 24-м году первоначальной выплаты суммы основного долга. В настоящее время мы выплачиваем только проценты, выплатили комиссионный взнос. Точную сумму, может быть, лучше назовет Мирлан Канушбекович, потому что он владеет сейчас этой информацией, но я на сегодняшний день этой информацией не владею. Урматтуу депутаттар, бүгүнкү күндө 23 апрелге карата ушу акыркы сумманы төлөгөндөн кийин ушу пайыздык ченден баардыгы 19 миллион 117 миң доллар төлөндү. Анын ичинен пайыздары 16 миллион 707 миң, комиссиялык сборлор болсо 1 миллион 700 миң, жана бирдиктик төлөм 694 миң 800 доллар болду. Урматтуу коллегалар, 500 миллион доллар жөнүндө кеп болуп атат. 20 миллион долларын төлөй баштадык. Ал жерде дагы эле саясат кылып мен героймун дегендерди токтоткула. Кантип төлөйбүз, аны эмкиде чогулуп алып дагы чечейли. Байларыбыз байлардай, кедейлери жок. Биз эмне жерди берип анан кутулмак белет. Андай болбойт. Дагы бир тактоо иретинде. Счетный палатанын актысында жүрөт, 2 заведующий отделдин негизинде Минэнергопром совещание кылып туруп анан өкмөткө жумуш башталды деп. Ким эле ошондо Минэнергопром? Качантан бери заведующий отделдердин запискаларын силер за основу ала баштагансыңар? Артыкбаев депутат микрофонун жететкиле. Осмонбек мырза. Президенттен мага тапшырма келген. Мен 22 майда министр болуп келдим. 23 күнү жумушка чыктым, 24 күнү бизде ошол кат келди. Ошол каттын негизинде мен Айбек Калиевке жаздым. Ошол убакта баардыгын карап, курировать этип, ушул ишти тыгыз өкмөт менен администрация президент менен иш жүргүзүп аткан Калиев экен. Анан алар даярдап 28-inde биз чогулуш өткөрдүк. Ошол чогулушта мен билем, анын жооптордун баарын ошол чогулушта ошол жерде баардык катышкан министрликтин орун басарлары, компаниянын жетекчилеринин баардыгы ушул тиби компанияны биз жактырабыз деп айтышты. Ошонун негизинде биз президентке кат жаздык. Ошондон кийин биз Алмаз Шершеновичтен бизге тапшырма келди. Макулмун, АО электр станцияга, мага, МИДке, Минфинге кат келди. Макулмун, аткаргыла деп. Ошол каттын негизинде биз өкмөткө кат жаздык. Ошонун негизинде распоряжение чыкты. Өкмөттүн мүчөсү заведующий администрациянын каттын негизинде иштейт деген барбы өкмөт жөнүндө мыйзам? Конституцияга ант бергенсиз, закондорду сактайм дегенсиз. Жооп бербейсизби так? Өкмөттүн жөнүндө мыйзам бар, конституционный мыйзам. Негизинен ошол каттын негизинде мен премьер-министрге кайрылдым. Ушундай маселе болуп атат, коюлуп атат. Ушун мындай чечим чыгып атат. Ушун негизинде сиз бизге буйрук чыгарып бериңиз деп. И ошондой эле катты мен президентке дагы жөнөтүп атам. Негизинен мен түздөн түз өкмөттүн мүчөсү катары өкмөт менен иш кылам. Анан мен ошол убакта президентке дагы ант бергем. Ал биз үчүн жогорку турган бийлик катары мен ага сөзсүз түрдө кайрылып жооп беришим керек. Калганын баардыгы бүт негизинен өкмөттүн мыйзамы негизинде, процедура негизинде аткарылган. Ошондогу мыйзамдар боюнча об основных принципах бюджетного права 15 статья финансы министри гана жалгыз агент акча алып келүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзгөнгө. А сиз сүйлөшүүлөрдүн баарын жүргүзүп бүтүрүп коюп атасыз. Негизинен акчаны алып келүү маселесин, кредиттик келишимге сүйлөшүүлөрдү толугу менен министрлик жүргүзгөн. Минфин контракттык келишимди ошол акционерлик коом АО электр станция өзүнүн мыйзамы негизинде толугу менен электр станция жүргүзүп, баардыгы техникалык параметрлерин дагы ошол аныктаган. Себеби дегенде мыйзам боюнча ошолардын милдети. А кредиттик келишим боюнча толугу менен финансылык шарттарды Минфин жүргүзгөн.
Я попрошу министра финансов, когда вы получили первую бумагу о модернизации? И когда вы участвовали на переговорах? Спасибо, Акылбек Хусенбекович. Начнем с того, что была создана межведомственная комиссия. В этот момент вот Министерство финансов подключилось в качестве члена этой межведомственной комиссии, рассматривавшего проект контрактного соглашения. Контрактное соглашение подписывалось представителями Минэнергетики, подписывалось представителем электрические станции. АО электростанция. Да, электрические станции. Инициатором всех документов по настоящему вопросу являлось Министерство энергетики, поскольку во всех распоряжениях и во всех дальнейших документах нормативных правительства первым стояло Министерство энергетики. Поэтому, когда было кредитное соглашение готовится не Минфином, кредитное соглашение готовилось не Минэнергетики, согласно международным нормам, проект кредитного соглашения готовит та организация, которая предоставляет заемные средства. То есть кредитное соглашение готовилось Эксимбанком. Это кредитное соглашение было инициировано его согласование Министерством энергетики. Соответствующее письмо, соответствующий документ через правительство поступил нам на рассмотрение. На это кредитное соглашение мы давали свои замечания. Это тот документ, подписанный Кожошевым, о котором вы говорили на прошлом заседании. Мы подписали этот документ с большим количеством замечаний и предоставили лист согласования, который я подписала с замечаниями и предложениями. Там говорилось не только о том, что не только обозначены были те риски, которые указаны в заключении комиссии. В нашем письме было указано еще много других моментов, которые следовало рассматривать с другими министерствами и ведомствами, поскольку в компетенцию Минфина это не входило. И первоначальный проект распоряжения был изложен так, что подписантом кредитного соглашения должен был выступить министр энергетики. Но, видимо, в правительстве это не пропустили, поскольку соответствующим законом об основных принципах бюджетного права, о государственном и негосударственном долге, о законе о казначействе это не соответствовало, и подписантом было определено Министерство финансов. Спасибо. Мен премьер-министрден ошол вакыттагы сурайын дедим эле. Эмне үчүн энергетика министри финансы боюнча переговорлордун баарын жүргүзгөн? 5 июльда зафиксирована стоимость 386 миллионов долларов деп турат. Биринчиден, Министерство энергетика мага кайрылган өкмөт башчысы катары. Мен өкмөт башчысы катары распоряжение чыгарып бергенмин по ведению переговоров, по финансированию. Ошол жерде межведомственный комиссия бааны определить эткен. Кийин уже баа пайда болгондон кийин экинчи распоряжениянын проекти даярдалган. Анын азырынча менде колумда проект жүрөт, кол коюлганы болуш керек сөзсүз түрдө. Мен аны табам. Ал жерде Министерство финансовка жүктөлгөн бардык переговор жүрүш. И бул жерде межведомственный комиссия жана контрактный соглашение 386-ны одобрять этип бергенден кийин Минфинге өткөн. Негизинен кредиттик жана контракттык келишимдин техникалык параметрлерин и финансовый параметрлердин бардыгын жүргүзгөн компетенттик орган акционерлик общество АО электростанция. Ошол жерде баалар такталган, ошол жерде баалар аныкталган. Биринчи келген сунуш менен жанакы АО электростанциянын чечими негизинде 392 миллион доллар деп келген. Анан Минэнергияда суранган ушул бааны өкмөттүн жанакы распоряжениесине киргизип берүүнү суроо. Анан ушул маселени межведомственный комиссияна кароого киргизүү сураныч менен кайрылган. Биз ошол ишти аткарганбыз. Негизинен Министерство энергетика бааны аныктаган эмес, Министерство энергетика бааны тактаган эмес, ал боюнча сүйлөшүүнү жүргүзгөн эмес, техникалык параметрлер менен да жүргүзгөн эмеспиз. Биздин ишибиз саясатын жүргүзүү.
ал эми баасын техникалык параметрин аныктай турган комитеттик орган АО электр станция. Калган бүт маселелер боюнча ар бир министрликтер менен биз макулдашканбыз. 10 секунд кошуп койгула. Жапаров депутаттыкын. Рахмат, мен тактоо иретинде, урматтуу Дастан Артизбекович, финансы министринен алдым катты. 9 сентябрда арангана кредитный соглашение келген, ошо күнү кайра кетирилген да. Финансы министрлиги бу жака катышкан эмес. Мына окончательно бааны Артыкбаевдин астындагы комиссия коюп атат. Зафиксировала стоимость реализации проекта 386 миллионов долларов 5 июля 2013 года. 9 сентябрь гана кредит келип атат. Мындан тышкары мен укук коргоо органдарга кулаңарга сырга салып коеюн. Об основных принципах бюджетного права 15 статьяда турат. Министр финансов республики выступает в качестве единственного агента деп турат. Кылгылыктын баарын кылып коюп, баарын жууп коюп, 9 сентябрда гана финансы министрлигине кагаз жиберип коюп, орден медалдарды алып, азырга жооп берип коюңузбу сонун? Орден медалды алган адамдар жооп берет, мен оюмча биздин арабызда отурушат. Тестти тапшырганга катышкандар, мактоо алгандар, орден алгандар отурат биздин арабызда дагы. Бирок мага орден тийген жок. Мен ушул ишти башталганда келдим. Баардык баалар аныкталганда келдим. Ал эми аны курганда, тапшырганда менден кийин болду. Бул бир. Экинчиден, Министерство финансов, Байгончов отурат, межведомственный комиссия түзүлгөндөн баштап тыгыз катышып, бүт иштерди, өзүлөрүнө байланышкан иштердин баардыгын Минфин жүргүзгөн. Экинчиден, ошол Алмаз Шаршенович жазып аткан тапшырмада айтылып атпайбы? Лавровага тапшырма деп, МИДке деп тапшырма берет. Ошол тапшырманын негизинде булар да иш кылышкан. Негизги финансылык параметрин аныктаганда Минфиндин ролу чечүүчү болгон. Бул биздин компетенцияга кирбейт. Биз техникалык параметрлерин макулдашып, бул колу менен буту болуп бергенбиз, барып тияка бияка макулдашканга. Ал ушуну карап, тактап, ачык айтып коюшуңуздарды мен суранам. Рахмат. 5-чи микрофон, анан Жантөре Жолдошев сиз жооп бересиз. 5-чи микрофон. Рахмат, урматтуу Дастанбек Артизбекович, урматтуу коллегалар, келип жооп берип аткан аткаруу бийлигинин өкүлдөрү, биз парламентте отурабыз. Ошондуктан ой жүгүртүүнү мен каалайдым эле, мен ойлодум эле, мен чечтим эле деген токтотсоңуздар. Кайсы мыйзамдын негизинде сиздер министр болуп туруп совещание өткөздүңүздөр, кайсы пункт негизинде? Распоряжение чыгардым эле, баланчанчы закондун баланчанчы пунктуна ылайык мен ушундай кылдым эле. Сиздер ант бергенде бул жерден айткансыздар. Ыйык сактайм Кыргыздын закондорун деп. Анан эл аралык практика деп аяка шылтап, анан мен ойлойт элем дегениңиздерди токтотуңуздар. Эмоциясы жок, акырын, ар кайсы мыйзамдын пунктуна ылайык мен момундай иш кылгам деп жооп берсеңиздер жакшы болот эле. Урматтуу депутаттар, мен бардык распоряженияны, буйруктарды, постановленияны ошол убакта иштеп аткан өкмөттүн регламентине негиздеп, ошол убакта иштеп аткан конституциялык мыйзам, мамлекет өкмөт боюнча мыйзам негизинде пункттарын тактап жооп берүүгө мен даярмын. Анан экинчи тактоо иретинде министрлик, финансы министрлиги катышкан жок дегенге мен макул эмесмин. Мына менин колумда документтер турат. Биринчи менде болгон документтер боюнча Мамыров мырза финансы министрлигине кайрылып атат 14 июнда. Ошол эле каттын негизинде экспортный импортный банк Кытайга министр болуп коюп, анын орун басарлары визит этип кат менен кайрылып атат, переписканын бардыгы бар. Ал 9 эле сентябрь күнү кредитный соглашение келип калыптыр деген туура эмес. Мен дагы жол тактоо иретинде Дастан Артизбекович. Иштеп атат. Урматтуу комиссиянын төрагасына да берип коюн. Мына ошол убакта иштеп аткан өкмөттүн регламентинин негизинде. Баарын таза бүтүрдүм деп эле, анан элдин астында туура эмес впечатление калып калбасын. Ошо регламенттин 61 пунктунда турат.
По всем замечаниям, с которыми орган-разработчик не согласен, составляется матрица разногласий деп тұрады. Финансы министрі замечание берсе, экономика министрі замечание берсе, министр иностранных дел замечание берсе, сіз қол қойып беріп қойып отпайсыз ба? Қана матрица разногласий. Ошондуктан сіз так аткардыңыз ба, аткарган жоксуз бу? Мындан кийин укук коргоо органдары, анан парламент өзү баа берет го деп атам да. Мына регламентиңиздин баары турат. Урматтуу депутат Акылбек мырза, мен сизге айтып коеюн, таблица разногласияда колдору турат, эки жактын тең. Министерство энергетика менен и замечание жазгандары кайсылар кабыл алынган, кайсылар кайсы пункттары кабыл алынбаган деген матрица согласования комиссиянын документтеринде да турат ал. Анан эми мен кайсы жерде жооп бере турганым, анан башка. Рахмат, Осмонбек Мамеджанов, жооп бериңиз. Матрица разногласия боюнча мына менин колумда турат, матрица разногласия. Ар бир министрликтен келген маселелер боюнча такталып, өзүбүздүн позициябызды көрсөтүп, биз өкмөттүн регламентинин негизинде, өкмөттүн мыйзамынын негизинде өкмөткө биз киргизип атабыз. Бардык ушул жерде каралган, такталган, макул боло турган жерде макул болот деп жазылган, макул болбой турган жерлерге макул эмеспиз деп жазылып, регламенттин негизинде өзүнүн тартибинде киргизилген. Рахмат, урматтуу депутаттар, регламенттин беренесине ылайык 15 мүнөттүк танапис.